Сонун мандай тартуулаган мыкты музыкалык чыгарма жаңырөттү. Мына ушул музыкалык чыгарманын артында туруп алып биз кесиптешим экөөбүз бийлеп да алдык. Манайыбызды көтөрүп да алдык. Азыр болсо биздин манайыбыз 100% эмес 200%га көтөрүлүп жаткан учуру. Анткени албетте студиябызга өзгөчө таланттуу ырчы келип отурат. Анда эмесе тосуп алыңыздар. Адлет Турсуналиев. Кош келиңиз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсызбы, кош келиңиз. Кутматаңыз менен. Чоң рахмат. Силердин дагы. Таңкы маанайды биз ушундай бир сонун жогорудагы музыкалык чыгарма менен да көтөрүп алдык. Эми келиң сиздин ушул чыгармачылыгыңызга келели. Учурда кайсыл чыгармалардын үстүндө эмгектенип жатасыз? Биринчиден арбаңыздар жалпы кыргыз журту. Чоң рахмат эфириңиздерге чакырганыңыздарга. Чыгармачылык азыркы тапта бир 2-3 жыл менен иштеп баткан убагым. Баягы Ибрагим Жунусовдун Эйлеман деген чыгармасы бул ошо уулуна арналган чыгарма экен. Анан бул ырды аткаруудагы көп эмне орустар айтмакчы ответственность эми ал өзүнүн уулуна арналган чыгарма болгон соң кичине көбүрөөк иштегенге туура келип атат. Анткени неге менин ырымды жаман ырдап койду дебеген сыяктуу бир жакшы ошол чыгарманын үстүндө иштеп атабыз азыр. Буюрса мен көп сүйлөп койдум окшойт. Жок, баары жакшы. Неле өзүңүз тууралуу маалымат берип өтсөңүз, кайсыл жердин кулуну болосуз? Атым Адлет, Ысык көлүнүн кулуну, Бишкектин тургуну. Учурда ырчылык кесипти жаңыдан гана кадам таштадым. Менин устатым эми баягы ар бир аргымакты таптап чыгарган бул устат болот. Мен ушул чыгармачылыкка, шоу-бизнеске аралаштырып аткан Лутфилла Бусурманкул уулу. Буюрса бир жылдын жүзү болду ушул чөйрөдө иштеп атканым. Кандай экен анан? Эми жаңы гана даамын татып баштадым десем болот. Жактуу, таттуу эле болот. Ооба. Бирок шоу-бизнес ачуус менен да болот. Аракет кылабыз баардыгын тең баягы оозго салганга жалаң эле таттуусун жей бербей, баягы аралаштырып жеп турганга аракет кылабыз. Айтат эмеспи, жалаң гана кумшекердин даамын татып жүргөнгө тузду көрсөтсө, муну да кумшекер деп айтат экен да. Эми даамын таткандан кийин бул эмне деши дагы мүмкүн экен. Ошондуктан дайыма кумшекер менен тузду биргеликте татып жүргөндөр экөөнүн айырмасын абдан жакшы бир жогорку деңгээлде биле алат дейбиз. Анткени чыгармачылыкта дагы сөзсүз түрдө тыйындын эки бетиндей болгон ак карасы бар. Анан ушул чыгармачылыкка жаңыдан кадам таштап атам деп атасыз. Анан кийин жаңыдан кадам таштаганда сөзсүз түрдө биринчи кыйынчылыктар болот. Анан сизде ушул тармакка келгениңизде эле бир эң оор кыйынчылык эмне болду? Оор кыйынчылык болгон жок деп айта алам. Мындай андай кыйын иш болгон жок деп. Муну баягы өзүм буга чейин эле чыгармачыл жолдо эле жүрөм. Болгону баягы чоң сахнага чыгып, эфирлерге келип, андай нерсе болгон эмес. Ушул чөйрөдө мен жүргөнүм бир 12 жылдын жүзү болду. Мен өзүмдүн кесибим дагы ушул жаатта, кесибим меники опера ырчысы. Жана сиздердин дагы коллектив болуп кетем, журналисттар. Анан 12 жылдан бери тойдо дагы баягы эрке баланын кызматын аткарып жүрөбүз, жакшылык тойлордо кызматтабыз. Эң сонун. Бара-бара ырчы болоюн деп чечкен болосузбу? Кесибим ырчы болот атпайбы? Анан баягы хобби нерсемди акырындан жыйыштырып, өзүмдүн сүйгөн кесибим менен алек болоюн деп анан ушул жолго аттандым десем жаңылышпайм. Ар бир ырчы негизи жаңыдан жол баштап атканда өзүнүн стилин табыш керек экен. Сиз кандай багытта ырларды ырдайын деген оюңуз бар? Репертуарда баардыгын эле бирдей эле алып кеткенге аракет кылам, бирок көбүн эсен баягы аша чаап сүйлөгөндүк болбойн, көбүн эсен көкүрөккө ушул элдик баягы опера жаатында көбүрөөк эсен чыгармаларды аткаргым келет. Негизинен ошондой чыгармалар баягы оорба сырыктуу ырларды аткарганга көңүл көбүрөөк чабат да. Керемет, анткени айтат го, талантты ташка басып койсоң деле бир күнү жарып чыгат депчи. Анын сыңарындай бар бир опера жаатында окуп, ошол жактан билим алып, ошол жаатында ырчы болгондугуна байланыштуу бар бир басымдуу бөлүгү мына ошол опера жаатында экен, Булбул капаста сайрай албайт дейт го. Капастан чыгыш керек болду да. Жакшы. Келиңиз, анда мен азыр бир жакшы нерсе сурагым келип турат. Опера деп калбадыңызбы? Анан таң эрте
эрте эгерде сизге одоночулук жаратып койсо кечирим сурайм, бирок опера жаатында бир созуп кетсеңиз. Аракет кылайын эми. До ре ми фа сол ла си. До деп мен бүтүрөйүн. Бул чыгарма болсун, анда Жолдубай Кайыповдун Атам менен энеме деген чыгарма болсун, таң эрте ушул ата энелерге болсун. Жүрөсүңөр жашап иштеп алыста, чоло тийбей айыт көрбөй барышка, ак эмгекти актайын деп улуңар, билим үчүн түшкөн узак жарышка, алып эштеген энем менен атакем, экөөңөргө өмүр бою карызмын. Мыкты, керемет. Мен жаш кезде, бала чагымда ушул Керим Тураповдун ырларын сыналгыдан көрүп калчумун эле, мына ностальгия үчүн ыраазычылыкты беребиз. Чоң рахмат. Мына ошол баягы Жолдубай атабыздагы мына бир керемет ошол Ата эне деген чыгармасына бир сапар алып барып келдик. Деги эле мына ушул айтып калбадыкпы, жогоруда мына азыркы учурда бир чыгармалардын үстүндө иштеп атам деп калдыңыз. Анан кийин ошол опера жаатындагы бизде легендага айланып калган чыгармалар бар да. Анан ошол чыгармалардын баары бир аткаруу деңгээли ушунчалык оор болсо дагы, бирок ошолорду ийине чейин жеткирип аткарайын деген ниеттериңиз болсо керек. Баягы өсөр өзүн мактайт дейби. Баягы орустар айтмак, почему бы нет дегенчи. Ар бир адам өсүү жолун тандаса, анда анан оорчулук бей берсең, баягы ooрлой берет негизи эле. Жол менимче, менин бул жеке пикирим, жеке оюм. Мен өзүмдүн баягы үнүм жете турган нота болсо эгер чыгарма, анда мен ишенип айта алам, мен ал ырды жеткизип ырдай алам деп. Эгерде менин тонумдагы, менин үнүм жетпей турган бир ырлар болобу, анда андай ырды ырдай албаган соң баягы өзүңдү рисковать этип кереги жок деп ойлойм. Опера жаатында негизи колдон келишинче мен баягы эжейлерим, мугалимдерим берген билимин, берген таалимин, илимин ушул баягы колдон алам деп айта алам эмне. Ооба. Ийгилик сизге жаңыдан кадам таштап турсуз. Ишиңизге ийгилик болсун, чыгармачылык көп ийгиликтер менен ушинтип кубантып келип туруңуз биздин студиябызга. Рахмат. Анан дагы да болсо мына ушул алдыдагы буйруса чыгармалар бар, мына ошол чыгармалардын үстүндө дагы жакшы бир чоң, аябай сизге ийгилик алып келе турган кадамдарды таштаңыз демекчимин. Эми дагы биздин соңку суроолорубуздун бири болсун. Мына ушул сиз өзүңүз айтып калдыңыз, опера жаатынан келип, анан бирок сиз өзүңүздү башка тармакта хобби катары көрүп жүргөм депчи. Анан бул тармакка келишиңизге мисалы үй бүлөдө ата эненин дагы көз карашы болот да. Анткени балага эч качан ата эне жаман нерсени сунуштабайт. Анан сиздин ушул ырчылык жаатыңызга келгенге, балким опера жаатына кайрадан кайтып келе жатканыңызга үйдөгүлөр дагы сүйүнсө керек. Ооба, үйдөгүлөрүм меники ата энем, бир туугандарым баары колдоп эле турушат. Баягы менин ушул чөйрөдөн көргүсү келишет, башынан эле көрүп келатышат. Анан колдоо болду. Баягы каршылык, эч кандай каршылык болгон жок. Баягы адам өзүнүн жакындарын ушундай теледен, бизде эми билесиздер го. Ушундай бул теле адамдын жүзү эмеспи? Көргөн сайын чалышып, кубанышып, ыраазычылыгын айтышып, сен менен сыймыктанабыз, мен да көкөлөп, өсүп калам кичине болсо дагы. Жакшы. Биздин бүгүнкү ошол сиз менен байланышуу, маек куруп жаткан темабыздан сырткары дагы өзгөчө өзүбүздүн бүгүнкү таңкы 5 программасынын темасы бар. Ал тема тууралуу кесиптешим азыр сизге түшүндүрүп өтсүн. Макул. Сиздин атыңыз Адилет экен. Ким койду эле жана эмнени түшүндүрөт? Жана сизди эркелеткен. Кыскартып, эркелетип айтып коюшат сизди. Менин атым Адилет. Бул атты мага апам, мамам койгон.
койгон экен. 1991 жыл, өзүм жылым 91. Анан ошол апрель айындабы, май айларында 1991 жылы Нышанбек Кочкоровдун Адилет деген передачасы чыгыптыр. Бул баягы таразалап калыстык деген сөздөн алынып, анан ошол передачанын чыкканын байкап, ошол май айларында ачылса, менин туулган күнүм июль, бир 3 айдын ичинде бул жыйынтык берген экен Адилет передачасы. Баягы элдин таразасын чечип берип, калыстык карап берип, анан балам ушундай калыс болсун деп ошол передача аркылуу анан ушул ат коюлуп калган экен. Бир туугандарым, ата-энелерим мени бала кезден Адико, Адольф деп эркелетишчү. Менин ысым Адольф деген Гитлер эсине келет. Ошентип эркелетишкен экен. Эмне себептен Адольф, Гитлер? Сиздер айткандай эле муну менин бир эле бөлө эжем ушинтип эркелетчү. Азыр турмушта ал Адольф Гитлер деп ошол эркелетчү жалгыз. Калган Адико. Дагы бир эжем бар менин. Бул тайкемдин кызы. Экөөбүз аябай жакшы көрөбүз. Бала кезден бир үйдө да чоңоюп калгандыктанбы. Жалгыз ошол Адикум дейт да баягы. Адикум. Ооба, Адикум дейт. Тема деп калдык. Эми биз башында сөз берип кеттик эле, мынакей Болсунбек Стакеевдин жашынакай бир 19 февралда болуп өтчү концертине чакыруу билеттерди ойноп атканбыз, өзгөчө ысымдарды издеп атканбыз. Анан ысымды жазып эле тим болбостон анын паспорт болобу же метрикеси болобу сүрөтүн дагы жөнөткүлө дедик эле. Ошол шарттарга баш ийип мынакей биздин өзгөчө ысымдардын жеңүүчүлөрүн атап өтпөйлүбү? Сиз менен ошо тандап алдык, тандап алдык. Жана бизге жаккан ысымдын аты эң оор, узак Ахмат Хабиб Абдулманап. Ахмат Хабиб Абдулманап. Чогуу жазылат экен. Ахмат Хабиб Абдулманап. Мына ушул ысымга буйруса биз бул концерттик билетти ыйгарган отурабыз. Сиз бизге сөзсүз түрдө байланышка чыгыңыз. Байланышка чыгып, иш күндөрү эртең мененки саат 9-дан кечки 6-га чейин келип, мына ушул биздин даректен келип алып кетсеңиздер болот. Ал эми экинчи билетибиз болсо Биби Ханафия. Өзгөчө мына ушундай ысым, бизге келген ысымдардын ичинен тандап алдык, анткени алардын ичинде өзгөчөлөрү абдан көп экен. Ушунчалык баягы чечмелениши менен, ал эмнени түшүндүрөт, ким койгондугун баарын тастыктап жазып отурасыздар, бирок сөзсүз түрдө баягы жеңүүчүсү болот эмеспи? Анан мына ошолордун ичинен биз тандап алган ушул эки ысымга биз мына ушул концерттик билеттерди ыйгарган отурабыз. Мына ушул концертке 19 февралда барып, иммунитетиңиздерди көтөрүп келиңиздер. Каткырып, күлүп, жашарып, Ооба, жашоодо сизге ушундай бир кубанычтарды улай турган нерсе бул күлкү. Чоң рахмат. Жеңүүчүлөрдү куттуктайбыз. Биз Адилет мырзага айтып келсек, опера жаатында ырдап жүрсөк, эми сизди жана айтып аттык эле өзгөчө бир эски ырлардын үстүндө иштеп аттырсыз, жаңылоонун экинчи дем берүү менен иштеп аттырсыз. Ал эми өзүңүздүн репертуарыңызда азыр ырлар барбы? Же жаңыдан жазылып атабы? Бар, ырларым бар. Канча ыр болуп калды? 3-4 ыр бар го. Бул менин репертуарымдагы ырлар. Анын ичинде баягы эски чыгармаларды жаңыртканым дагы мына ушул Көктөм ыры катары эле. Жана өзүмдүн калемиме дагы тиешелүү ырлар бар. Калемиме деп калдыңыз. Демек сиз Жок, бул баягы сөзү. Акындык жаатында дагы иштейсиз. Ооба. Демек жигитке жетүүчүлөр аз болот дегендей эле. Дагы кандай өнөрлөрүңүз бар болду экен, Көп эле өнөрүм бар. Кыскасы үйдөгү сантехниканы бүтмөй кылам да. Электр энергиясынан баштап. Кол эме. Өнөрчүлүк. Ооба, бардык нерсени билет, эми мактоо эмес, бирок колум жакшы, эби жакшы да. Бардык нерсени, ооба, таап кетем бардык нерсени. Демек, чыгармачылыктын эле ырчынын эле эбин таап кетет турасыз, бата буюрса. Колдон келишинче аракет кылабыз. Жакшы, керемет, ушундай колдон келип турган кандай жакшы, Ооба, ДНКңызда бар экен, тиги орусча айтмакчы, каныңызда бар турбайбы бул нерсе. Жанагы эркелеткен ысым жөн жерден эмес окшойт. Адольф Гитлер деген жөн жерден эмес окшойт. Жакында шоу бизнести басып алат. Көрөсүз го?
ооба буюрса жакшы ниетибиз бар. Келиңиз анда убакыт ушул учкан кушакең биз жыйынтыктоочу мүнөттөргө да келип калыптырбыз. Буюрса ушул кыргыз элине кайрылуу болсун. Эркин микрофон сизге. Чоң рахмат. Алгач ирет ушул 5-каналга сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Ушул таңкы эфириңиздерге чакырып, бизди эл менен элдин алдына алып чыккан бул сиздер. Анан сиздерге тунук эфир, сиздерге да чыгармачылык эргүү каалайм. Чоң рахмат. Жумурай журтубузга терең ыраазычылык билдирем. Жана ушул менин чыгармачылыгымды колдоп аткан ар бир инсанга, өзүмдүн устатыма, Лутфилла агайыма, бардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Элибизде тынчтык болсун, мекенибизде тынчтык болсун. Ар бир пенде өнүгүп өскөн бир жакшы мамлекетте жашагысы келсе керек экен. Биздин курагыбыз мына. Анан өлкөбүз өнүксүн деп көп тилек кылам мен дастарканда отурганда дагы. Мына ошол өлкөбүз өнүгүп өссүн. Журтубузга тынччылык, элибиз битиребесин, жерибиз титиребесин дечү. Айтканыңыз келсин. Адилет Турсуналиев. Эсимде жаттап калам. Буюрса. Чоң рахмат сизге да бир жолу чыгармачылык ийгилик. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо бөлүнгөн убактыбыздын аягына жеткендигине байланыштуу сиздер менен бүгүнкү күндөн коштошобуз. Эртең таң эрте кайрадан сиздер менен көрүшкөнчө эсен туруңуздар.